Караколдон кеткен гуманитардык жардам Баткенге жетип таратылууда. Баткендеги азыркы абал туурасында баргандар не дейт? Баткенге жардам учурда 197 миллион сом жоголду. Чек ара жаңжалынан жабыркагандардын саны бүгүнкү күндө 198ге жетти. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. 17 сентябрь Ысык көл элинен гуманитардык жардам Баткен облусунун көздөй жол тарткан көлдөн 7 жүк ташуучу унаада 200 тоннадан ашык азык-түлүк, кийим-кече жана чогулган акча каражатын шаар мэрі Эрмат Жумаев өзү жетектеп кеткен болчу. 2 күн жол жүрүп олтурушуп аман-эсен жетишкенин шаар мэрі өзүнүн Instagram баракчасынан бөлүшкөн. Шаар мэрине байланышуу болбогондуктан чогуу барган облустук телевидениянын оператору Нурдин Урманбетов менен сүйлөштүк. Нурдин Урманбетовдун айтымында 7 фура менен түндө жетишкенин, Баткендин өкүлчүлүгү штабка азык-түлүктү түшүрсө көпкө жетип калаарын. Өзүңөр таратам десеңер өзүңөр билгиле болуп, сүйлөшүүдөн соң Баткендин муктаж болгон кызыл точкаларына таратылганын маалымдады. Нурдин мырзанын айтымында таратуу кезинде көпчүлүк эл чыгып кетиптир, үйлөрү ээн турат дейт. Алар көнүп бүтүптүр, үйлөрүн бекитпей эле кете беришет экен. Азыр ал үйлөрдө аскер кызматкерлери жашап жатат. Свет жок болгондуктан бизден алып барган пауэрбэнктер аябай керек дейди. Өкмөт салып берген жаңы үйлөрдү дагы аткылашыптыр, көбү чыгып кеткенин маалымдады. Горячая точка Максат айылы, Достук айылы заставалары. Аксай, Көксай, анан Баткендин өзүнүн районуна 3 фураны Баткен өзүнүн районуна, анан 2 фураны, 1 фураны заставага таратып бердик. Ош жерден заставаларга бөлүп берет деген Каракол шаарыныкын. Анан ал жерден аралап жүргөн кезде ал жерде чыгып кеткен кишилер көп экен. Ол чыгып кеткен ошол жерде местный кишилердин баары чыгып кетип, үйүн калган экен. Алар уже болуп калган экен. Эшим бекитпей иштеп чыгып кетет экен, кайта жашай берет экен. Ал жерде эми солдаттар жашап турат. Нурдин мырзадан азыркы абал Баткенде кандай болуп жатканын сурадык. Азыркы маалда ошо обстановка тынч эле, бирок саат 5тен кийин ал жерде 4-5тен кийин жүрүш оор экен да. Ага чейин кичине токтоптон чыгып кетиш керек экен да. Бизде ошо алып барам эткенде саат 7:00ге чейин бат чыгып кеткиле чыгарып кетти. Жакшы деле эмес да. Келет деген үмүттө күтүп турушат да алар эле. Так коркунучтуу жүргөндө. Урматтуу угармандар, көлдөн Баткенге 7 унаада азык-түлүк жеткирип кеткендерден бири облустук телевидениянын оператору Нурдин Урманбетов менен байланышып, Баткендеги абал, көлдүктөрдүн аманаттарын жеткирилиши тууралуу сурадык. Байланыш начар болгондуктан көп суроого дагы жооп ала алган жокпуз. Алдыда шаар мэрі Эрмат Жумаев менен дагы байланышып көрмөкчүбүз. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал учурунда калкка колдоо көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынан, ошондой эле башка ыктыярчылардан 197 миллион 3547 сом түшкөн. Финансы министрлигинен билдиришкендей, атайын эсеп Баткен облусунун калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боемочулугуна бөгөт коюу максатында ачылган болчу. Саламаттыкты сактоо министрлиги 20 сентябрь саат 22:00 карата берген маалыматына караганда, чек арада жабыркагандардын саны Кыргызстанда 198 адамга жетти. Алардын ичинен 61 үйүнөн дарыланууга жиберилди. Баткендин, Бишкектин жана Оштун ооруканаларында жалпысынан 137 адам дарыланып жатат. Министрлик бардык жабырлануучуларга керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, кандын компоненттери, дары-дармектер жана медициналык буюм жетиштүү экенин билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта Кыргызстан бери дегенде 59 жарандан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкер экени айтылды. Жарат алгандардын расмий эсеби 200гө жакындады. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жарандарга убактылуу көчүрүүлөр 140 миңден ашты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Азоди радиосу өз булактарына таянып 59 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн, турак жайлар өрттөлүп, талкаланганын жазды. Жарат алгандар турак жайлар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, Ысык көл облусунун Жети-Күз районунда Оргочор айылынын тургуну 25 орундуу тигүү цехин ачты. Бул тууралуу Ысык көл өнүктүрүү фонду маалымдады.
Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, ишкана Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ачылды. 2022-жылы ишкер тигүү цехин ачуу боюнча долбоор жазып, Ысык Көл өнүктүрүү фондуна кайрылган. Фонддун байкоочу кеңеши долбоорду жактырып 1 миллион сом пайызсыз насыя берүү чечимин чыгарган. Каражатка ишкер тигүүчү машиналарды, бычуучу аппараттарды, ütүктөрдү жана башка керектөөчү жабдууларды сатып алган. Тигүү цехи айылдык маданият үйүнүн бир тарабында жайгашкан. Ишкер ошондой эле үйдө отуруп тиккен тикмечилерге шарттарды түзүп берген. Ишкердин айтымында буйрутмалар басымдуу түрдө Россиядан түшүүдө. Тигүүчүлөрдүн айлык акысы жума сайын берилип, орто эсеп менен 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин жетет. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды алдыңкы сааттарыбыздан мындай кененирээк маалымат беребиз. Азыркы программабыздын бөлүгү аба ырайы тууралуу синоптиктерден билдирген. Кыргыз Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайы болжолу 22 сентябрда Ысык Көлдө жаан-жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Ысык Көлдө 21-26 градус, бийик тоолордо 8-13. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Күндүз 29-31 градус болушу күтүлүүдө. Жаңылыктарды Волна Ысык Көл радиосунун кабарчылары даярдады. Эмки саатта амандашканча сак саламатта болуңуздар.